Депутаттар, суроолор болсо берсеңиздер. Нурбек Өмүрбекович. Рахмат, Чолпан Алыйымна. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Менде тактай турчу маселе бар эле. Бу жерде Марлен Абдрахманович бар. Жооп берет. Общий эме боюнча айтып берсеңиз, сиз мен сурайт элем. Тиги ушул сот процесстери кандай, кайсы тилде өткөрүш керек болуп атат ошондо? Бул мыйзамда. Кыргыз тилинде өткөрүш керекпи, ошондо? Биз бул жерде билесиздер, мамлекеттик тил боюнча атайын мыйзамда да кабыл алганбыз. Бирок бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында биз сөз түрдө мамлекеттик тил мындай деңгээли бийикте түшүш үчүн гана кылып атабыз да. Бирок бул официалдуу берки орусча тилин дагы жокко чыгарбайт. Албетте ал дагы бизде конституцияда жазылгандан кийин ал сөз түрдө параллельно жүрө берет. Бирок мамлекеттик тилди B1 деңгээлинде төмөн эмес билгендиги жөнүндө нотариалдык күбөлүгүнүн көчүрмөсү деп койдук да. Азыр билесиздер, биз кыргыз тесттен өтүп атпайбызбы? Ошол сыяктуу биз сөз түрдө бир хотя бы нижний уровеньде билиш керек. Сотко кирип аткандабы? Бул билесиздер, соттордун талапкерлигин карап атканда 19-беренеге Конституциялык соттун, жогорку соттун судьяларына коюлуучу талаптар, алардын шайлоо тартиби, мындайча айтканда талапкер алдын ала ушул нерселерди баягы чогултуш керек да. B1-ден өтүш керек да. Ооба. Андан ылдый төмөн деңгээлде болбош керек да, туурабы? Жок, ошо процессти кандай? Бул ушул жөнүндө мыйзамга киргиздиңерби? Сот процесси кыргызча өтүш керек, бирок өзүңүз айткандай расмий тилде деле мындай жооп бере берсе болот да, ошондойбу? Ал эми Конституция түздөн-түз жазылганга байланыштуу, аны по умолчанию эле любой эки тилде сүйлөй берет деп белгилеп койдук да. Андан кийин экинчи, мен ушул жана уюшкан кылмыштуу топторду отпайсыздар, ошону ким аныктайт? Ким аларды жана күч органдар МВД аныктайт? Жок, МВД аныктайт. МВДнын немеси бар, өкүлү бар бу жерде. Кыргызстан боюнча канча бар ушу? Азыр эшикке чыгып турасыз, келе калат. Ошо кир деп айтып коесуздарбы, анда кирсинчи. Кыргызстанда ошо канча ОПГ бар экен? Азыр могу жерде прокуратуранын өкүлчүсү бар, азыр кирет, ал дагы прокуратура аныктайт да өзүчү. Азыр прокуратура жооп берсин азыр. Анан бияка эме жазып атпайсыңарбы, тиги туугандары депчи? Ошону туугандар болгондо кандай туугандар болуп калат? Мындай эки бир туугандарбы же ошол экини бир мындай четко аныктап жазып коюш керек да, бир тууган деп жазыш керекпи же туугандар деп жазыш керекпи ошону? Бул граждандык кодексте жакын туугандар деп аныкталат. Алардын категориясы ошо сиз айткан бир туугандары, ата энеси, немесе семейный кодексте, то есть семейный кодекс азыр туура айтып атат Дасанбек Арсбекович. Семейный кодексте жазылган ирети менен. А семейный кодексте тактана эң жакын туугандар деп жазылган. Ошол эле. Эң жакын туугандар. Ооба. Жанагы эме боюнча айтып коесуздарбы? Прокуратура келди го, эме сиз Үмүткан Нургазин айтып коесузбу, жана ОПГны кимдер аныктайт? Мен сурайт элем, ушу Кыргызстан боюнча канча ОПГ бар? Ошол ОПГларды эгер туугандары, значит, сотко кире албайт экен да ошолор, да? Ошону айтып берсеңиздер. Рахмат. Аны ким аныктайт ОПГны? Жооп бере берейинби? Жооп Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, бул жерде ОПГлар боюнча уюшкан кылмыштык менен күрөшүү боюнча атайын өзүнчө мыйзам бар. Ал жерде уюшкан кылмыштуулук топко кимдер кирет, кандай кирет, дагы да көрсөтүлгөн. Сиздин сурооңузга ОПГны ким тандайт дегенде, буга атайын соттун чечими керек. Уюшкан кылмыштын топтун мүчөсү деген. Соттун чечими керек. Ошо Кыргызстанда канча ОПГ бар азыр? Именно ал боюнча эми бул жашыруун маалымат, бирок биз баягы мен өзүм официалдуу түрдө окугам, что азыркы учурда бир дагы адамга эме толук чечими жок. Бир адам экен ОПГ деген, бир адам бар экен. Калгандары эмнеге соттор ошону эме чечим чыгарбайт андачы? Алар өздөрү ОПГ деп чечим чыгарса болот да, туурабы? Жок, аны Ички иштер министрлиги тарабынан атайын жүргүзүлгөн топтолгон материалдар менен сотко кайрылып, соттун чечими менен гана чыгарат. Демек, алар тарабынан толук кандуу материалдар чогулганда гана берилет. Жок, түшүндүм. Соттун чечими кайсы убакта чыгарат аны? Кандай убакта чыгарат? Ошонун баарын биз мисалы азыр айтып атпайбы? ОПГ, эгер туугандары ОПГ болсо, сотко кире албайт депчи. Ана Кыргызстанда айтып атабыз, бир эле ОПГ бар депчи. Туурабы? Калгандары эмне, алар ОПГ эмеспи анда? Эми аны ошо Ички иштер министрлигине атайын жүктөлгөн, алар ошо атайын жумуштарды жүргүзүп,
Ага баягы списокко убактылуу киргизиши мүмкүн, баягы ошого склонность бар, ошонун арасында чогуу жүрөт деген списокко киргизиши мүмкүн. Бирок сиз айткан ошо член ОПГнын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген буга атайын соттун чечими керек деген мыйзам бар. Жок, ушуга дейм да, мисалы баардык ОПГлардын бар да, учетто турат да, ошонун баарын алып келип соттун чечимин чыгарып койсо болобу? Могунун баары могунча киши ОПГ депчи. Болот, сөзсүз түрдө алар боюнча иштеп атышат, атайын аякта уюшкан кылмыштуу. Ошол боюнча мыйзам кабыл албайлыбы анда? Кабыл алып туруп, кийин ошол анан чыгарып коелу, по фамилиям ошо билсин кимдер экенинчи. Мыйзам бар. Коррупционерлердин туугандары да кирбейт деген эме барбы, мыйзам? Жок. Сотко. Жок, андай мыйзам жок. Барлен Абдрахманович, ошого кандай дейсиз? Ошону да чыгарбайлыбы? Атасы коррупционер болсо, баласы гос жумушка кирбеш керек анда. В принципе, биздин негизги максатка, багытыбызга бул туш келет. Анткени биз ушул как раз таки ушул судьяларды, таза судьялар болсун, эч бир артында булганбаган калбасын деген ниет менен киргизип атпайбызбы? Анан эми буну формировкасын туура жазып берсеңиз, биз ага кабыл алганга даянбыз. Сиздер бүгүн экинчи окуу болуп экинчи, үчүнчү окуу болуп калат. Үчүнчү окуу сунуш бере албайсыз да? Болбосо кийинкисине чогуу киргизели дагы. Бул мыйзам өтүп калгандан кийин кудай буюрса эгер кол коюлуп калса, анда дагы алдыда али убакыт бар. Сиз менен чогуу караштырып, дагы бул пунктты дагы өзүнчө киргизип коелу. Жакшы пункт экен, почему нет? Аны эске алып койсо болот. Бир эле судьяларга эмес, комплексно иштеп чыксак болот эле да. Негизи эле ошо коррупционерлерди жалпысынан эле мамлекеттик кызматкерлер боюнча, судьялар боюнча, дагы башка жерлерди, жана совет директорлорду карап көрүш керек. Айтор бир топ комплексно карап чыкпайлы, туура көрсөңүз. Жок, бул эми менин айтып атканым мындай да. Анткени мына Камчыбек Кылычбаев жакшы маселе көтөрүп атат да. Ошол убакта 90-жылдан бери ким приватизация кылган жана ар бир зданиялардын барынчы, ошолордун баарын мен мурун эле көтөрүп жүрөм, муну ачык алып чыгыш керек да. Ким кайсыны мамлекеттин менчигин приватизация кылып алган барынчы, ошонун баарын көрсөтүш керек да, ачык. По фамилиям жазып көрсөтүш керек. Могуну чыгарып алган депчи. Ошол убакта чыгарып алганда 100 гектарлап жанагы ар бир базаларды чыгарып алган. Ошону эмгиче ошо темирин сатып бите албай атышат да. Темирин сатып бите албай атышат. Ошол жерди иштетмек түгүлчү. Биз ошолорду дагы мындай кыргыз эли билсин да ким экенинчи. Көрсөтүп коюшубуз керек да. Биз мисалы мамлекеттен бир тыйын урдаган эмеспиз. Бир эмеге кол салган эмеспиз да биз. Ошону эл билиш керек да. Эң туура маселе көтөрүп кеттиңиз. Болбогон бир тыйынга сатып алган көптөгөн имуществолор бар, жерлер бар, заводдор бар. Мен ойлойм, ошолордун баардыгын кайра кыргыз мамлекетине кайтарыш керек деп ойлойм. 100 гектарлап чыгарып алган жерлер бар. Мына ошону сатып бите албай атат. Ошонун башы ошону сатып отуруп аркы президент болгондор да бар да, мисалы арабызда. Кыргыз элинде. Марлен Абдрахманович, жакшы мыйзам, мен колдойм. Рахмат.